Ассаламу алейкум кыргыз элим. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, группадан группага таркап бүгүн чуу жараткан аябай чоң кыргыздын жигит экен деген видеону баардыгыбыз көрүп отурабыз. Ал жердеги ошол бала 7 Pro Max да, Cherry-Tiggo 7 Pro Max'ты айдап жүргөн ошол машинанын жанында турган видеодогу бала бул Элеман деген бала. Биз менен 2 жылдан бери ушул иштешет. Буга чейин 2 жылдан бери иштешип, эч кандай бир мындай ызы чуусун көргөн эмеспиз. Ишине так, ишин мыкты кылган жакшы водительдерибиздин бири болчу. Эмне болгон, мынакей сиздерге түшүндүрө кетсин, эмне себептен ошол видео таркап кетти, кандай болгон, өзүң түшүндүрө кетсең. Элеман баягы өзүң жакшы билесиң, бүтүн элде жүргөндөн кийин биз кыргыздар жөнүндө жакшы сөз уксак, таанысак, тааныбасак да биз сүйүнөбүз. Жаман сөз уксак, жаман кылыктарды көргөн болсок, бул өзү зорго иштеп жүргөндө кыргыздарга аз да болсо залакасын тийгизип коет да. Ошон үчүн эмне себептен ал жерде сен ичип алып, могу футболкаң жок, видеого түшүп калгансың? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ал моментти түбүндөгүчө айтып коеюн. Ошол күнү таңкы саат бир 7-6-ларда биз эмеде двордо отуруп, ошол жерден майрамда отуруп, ошол жерде балдар менен мушташа кеттик. Сөздөн сөз чыгып, тартыша кеттик. Ошол моментте мен футболкам жыртылып, анан машинага бир нерседен чабып кетпесин деп, мен машинанын жанына келип турган моментте ушул видео тартылып калыптыр. Ал жерде обедке жакын полициялар келди, келип барып наркотик жагынан текшеришти. Баары эле таза чыктым. Анан ошол жакта камераларда текшеришти. Ал машина 3 күндөн бери айдалбай турган. Анан ошонун негизинен штраф жазып берип кое беришти. Если машина айдап жүрүп, анан ошондой боло турган болгондо, анда биз сиздердин астыңыздарга чыга албай калышы мүмкүн эле. Сен айтып атасың, досторубуз менен эми ичкенбиз, майрамдаганбыз деп атасың. Жөн эле ушундай алкоголь ичимдиги гана болгонбу, арак, пиво дегендей, же болбосо силер чегип да алгансыңарбы, кандай? Жок, ал жерде арак болгон эмес, пиво. Анан андай чекчүү заттар бизде негизи жок, ошол дос балдардын арасында. Өзүм да андай нерсе колдонуп көргөн эмесмин. Бирок эми өзүң деле видеону көргөндүрсүң, Бул жерде комментарийде эми сөзсүз эми туура сенин ал жердеги турган акыбалыңан улам, бул ичип эле алган эмес. Ичип алса мынчалык деңгээлде болбойт деле, өзүн билбеген акыбалда бул чегип алган деген комментарийлерди жазып атат. Тем более сен биздин машинабызды айдап жүргөндөн кийин эртеден бери бизде могу СМСтер, звоноктор токтободу. Бала каякта? Силердин водителиңер экен. Машинаңарды кандай акыбалда алып келип берди? Баланын бизге номерин бергилечи, өзүбүз биз сүйлөшөлү. Кыргыз элим эмнеге уятка калтырып атат депчи. Ошого эми бул нерсе сага сабак болсун, Элеман. Бул нерсе сага сабак болсун. Бул жерде баардыгыбыз бир өзүбүз үчүн деп жүрө албайт экенбиз да. Кыргыз элин жаман сөзгө калтырбайлы. Эми азыр мага мисалы үчүн көпчүлүк Яндекс партнерлор, менин машина өзүмдүкү болсо дагы, бирок башкалар айтып атат, Таңдагүл, бул бала менен болду, иштешпе. Биз бул баланы Кыргызстанга депорт кылдырабыз. Бул баланы Яндекстен иштегиз кылабыз деп атат да. Эми ал нерсени баягы сенин буга чейинки иштегендериңи, жакшы иштегендериңи эсепке алабыз. Дагы бул жөнүндө биз өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Болгону ушул кыргыз эли менен сен жакшылап ушул кечирим сурам. Мындай нерсе болбошуначы. Кыргыз элим, ушундай видео тарап туура эмес, могу кыргыздын атына бир аз сөз тийип калганына кечирим сурайм. Кечиресиздер, бул бала аябай сүрдөп, ушул 2 сааттан бери кандай кылып сүйлөсөм болот, голосовой кылып жөнөтсөм болобу дегенден биз ушул видеого эле чыгып кой. Эми туура баягы ичип алып, бирөөнү чаап кетип, же ичип алып бир авария болуп ушундай нерсе болбогонда биз сүйүндүк. Туура ичип алгандын өзү негизи жаман. Ошого туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Эми
Бул адам менен кайнаса каныбыз кошулбайт. Ойлобоңуздар, бул баланы актап атат, жактап атат депчи. Бирок болгон нерсени айттым. 2 жылдан бери бизде иштеген жакшы водительдерибиздин бири эле. Калганын биз иш боюнча сен менен өзүнчө сүйлөшөбүз, эми бир эле бул группадагы өзүбүздүн кыргыздар эмес, бирок чын-чынына келгенде баягы мен өзүм дагы күбө болдум. Ата-энеси, үйүндө келинчектери, тууган уруктары дагы буну аябай жемелеп урушуп аткан. Эми өзүңө деле уят болуп атса керек. Ошого мындан кийин мындай иш кылбаганга аракет кылайм. Мындан кийин айта кетейин, жалпы эле кыргыз элим мындан кийин мындай иштер өзү негизи баарына деле кайрылып кетсе болот. Бул нерсе өтө туура эмес иш. Көрүп атасыздар, баягы катуураак үн чыкса уже бүт жакка тарайт экен. Ошо кетишип коңуздар.